Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Москвада Борбор азиялык студенттин өз жанын кыюусу иликтенүүдө. Москванын тергөө органдары 21 жаштагы тажикстандык студент Рахима Каримованын өлүмүнүн чоо жайын иликтей баштады. Күбөлөрдүн айтымында, Орусия мамлекеттик геологиялык чалгындоо университетинде окуган Рахимова 9 декабрда поездин алдына боюн таштап, өз жанын кыйган. Маркумдун жакындарынын айтымында, белгисиз бирөө Instagram социалдык түйүнүндө Рахиманын атынан жалган баракча ачып, Photoshop аркылуу анын уяттуу сүрөттөрүн жасап чыгарып жүргөн. Ал бала Рахимага үйлөнүүнү каалаган, бирок кыз макул болбой койгондон кийин Instagramда анын атынан жалган баракча ачып, Photoshop менен жасалган жалаңач сүрөттөрүн чыгара баштаган. Акыркы жолу ал Рахиманы интимдик видеосун жарыялайм деп коркуткан экен. Рахима өч алуунун жана шантаждын курмандыгы болуп калды, деди маркумдун тайэжеси. Анын айтымында алар Рахиманын өз жанын кыюусуна себепкер болгон баланы тааныйт жана ал тууралуу бардык маалыматтарды тергөөчүлөргө өткөрүп беришти. Маркум кыз өлүм алдында калтырып кеткен катында эч кимдин аты жөнүн атаган эмес. Ал ата-энесинен кечирим сурап, өзүн жек көрүп жатканын, өлүп калганы жакшы экенин жазган. Ата, апа, мени кечирип койгула. Мен канча кечирим сурасам да жетишсиз. Мени күнөөлөбөшүңөрдү суранам. Мен силерди уят кылганымды бир нече жолу айткансыңар. Кечирип койгула. Мен силердин жүзүңөргө карай албайм деп жазган ал. Азырынча Рахима Каримованын сөөгү жакындарына бериле элек. Маркум кыздын үй бүлөсүнө юридикалык жардам көрсөтүп жаткан адвокат Наргиз Муладжанованын айтымында, Рахиманын жакындары көптөгөн документтер менен далилдери топтоп тергөөчүлөргө өткөрүп беришкен. Ал шантаж жолу менен кызды өз жанын кыюуга чейин жеткирүү фактысы боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн экенин кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Асоль Мулдукматова. Азиз Мурадилаевдин абалы кайра начарлап кетти. Убакыт абдан аз. Туркияда ооруканада жаткан Азиз Мурадилаевдин абалы кайра начарлап кеткендиктен үй бүлөсү башка өлкөгө алып кетүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Асоль Мулдукматова Facebook баракчасына жазды. Актерго донор боло турган адам тууганчылыгын ырастаган комиссиядан өтүшү керек. Ал эми комиссия болжол менен 30 декабрда болот экен. Андан соң дагы бир катар анализдерди тапшыруу зарылдыгы бар экен. Бул процесс көп убакыт алат. Алар көпкө күтө алышпайт. Азиздин абалы кайра начарлап кеткендиктен үй бүлөсү 14 декабрда башка өлкөгө учуп кетүүнү чечишти. Убакыт дээрлик жок. Эгерде бейтап менен донор боло турган адамдын органдарынын шайкештиги тастыкталса, анда 1-2 күндө учушат деп жазды Асоль Мулдукматова. Белгилей кетсек, боорунан жабыркап жаткан актер Азиз Мурадилаев кечээ күнү эле ооруканадан кайрылуу жасап, кыргыз элине жана президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирген. Президентке жана бардык жардам берген адамдарга ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса жакшылыкта жолугушабыз деп ишенем. Баары жакшы болот. Буйруса көрүшөбүз, деген актер Азиз Мурадилаев. Белгилей кетсек, 3 декабрда актер Азиз Мурадилаев оор абалда ооруканага түшүп, ага кайрадан боордун циррозу диагнозу коюлган. Анын боорун алмаштыруу керек болуп, операцияга $45,000 кажет экени кабарланган. Кийинчерээк атайын эсеп ачылып, кайрымдуу жарандардан $3,000 ашык каражат топтолгон. Асоль Мулдукматованын демилгеси, кайрылуусунан кийин президент Садыр Жапаров актердун операциясына $42,000 бөлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз.
кырсабыз, которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Президент жаңы тиги учактар кандай максатта колдонуларын түшүндүрдү. Президент Садыр Жапаров кечээ 14 декабрда Кабар агенттигине маек берип, анда жакында өзгөчө кырдаалдар министрлигине алынган 2 тиги учак кандай максатта колдонуларын айтып берди. Жапаровдун айтымында аны ар кандай кырдаалдарда, мисалы тез жардам катары дагы колдонсо болот. Бул жаңы тиги учак өзгөчө кырдаалдар министрлигине сатып алынды. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу үчүн эмес, мамлекетибизге кандай кырдаалдарда керек боло турган болсо, ошондой учурларда дагы колдонулат деп турабыз. Маселен, тез жардам үчүн керек болуп калса, тез жардам катары колдонобуз. Бизде бай бизнесмендерибиз көп. Алар ижарага алып, мамлекеттин болуң бурчуна учса болот. Чет өлкөдөн келген туристтер же өзүбүздүн жарандар деле ижарага алып учса болот. Ошондо тиги учак өзүн өзү тез актайт. Ушул жерде белгилей кетчү нерсе, тиги учактарды мамлекет жеке жактарга ижарага берет экен деп трагедия жасаштын кажети жок. Мисалы, өткөндө бир ишкер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиги учагын ижарага алып, чаткалга барып келсе, ар ким той топурга учсун деп алдык беле. Бул тиги учакты деп сындап чыккандар болду. Бул жерде тиги учакты ижарага алып, төлөгөн акчалар мамлекетке түшүп жатканын түшүнүшү зарыл. Башка жеке компаниялардан жалдап, каражат жеке жактарга түшкөнчө мамлекеттин казынасына түшкөнү жакшы эмеспи? Анықтан биз мамлекеттин тиги учагын мамлекет эле колдонуп, башка учурда жөн эле токтоп тура бериши керек деген ой жүгүртүүдөн кетишибиз керек, деди Жапаров. Мындан тышкары өлкө башы тиги учактар Баткен окуясында аскерлерди аман алып калууга жардам бергенин кошумчалады. Бирөө жарымды куткарыш керек болсо, куткаруу иштеринде колдонобуз. Ага да мисал, өткөндө Тажикстан менен окуя болгондо мурда калган тиги учагыбызды колдонуп, тоо арасында адашып кеткен аскерлерибизди издеп жүрүп, куткарып алдык. Тиги учак болбогондо алар кандай күндү көрүшмөк, ким билет. 2 күн дегенде араң таптык. Тиги учактын пайдасынан башка зыяны жок, деди президент. Сөзүнүн соңунда Жапаров аскердик тиги учактардын баары оңдолгонун, Орусиядан жаңы жылдан кийин дагы бир жаңы Ми-8 МТВ тиги учагы жардам катары келерин билдирди. Булак Супер Кежи. Акылбек Жапаров Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Бириккен Араб Эмираттары менен сооданы өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо алкагында 2 негизги документке кол коюлду. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Эди Ports Group жана Mekta Gateway ири компаниялар менен келишимдерге кол коюлду. Бул макулдашууларга кол коюу чечими Кыргызстандын президентинин Бириккен Араб Эмираттарына иш сапарынын алкагында БАЭнин жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кабыл алынган. Келишимдерге кол коюунун салтанаттуу аземинде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров океандан эң алыс жайгашкан мамлекеттердин бири болгон Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк алганын, бул макулдашуулар 2 тараптуу Кыргыз-Эмират мамилелеринин өнүгүшүнө чоң түрткү болорун жана өлкөбүзгө кубаттуу экономикалык бурулуш жасоого жардам берерин белгилеген. Биринчи макулдашууга ылайык Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жана Эди Ports Group документке кол койду. Анын алкагында Эмират компаниясы логистикалык борборду жана баж аймагын өнүктүрүү жана иштетүү үчүн аймактагы эң заманбап портко, Абу-Дабидеги Халифа портко жакын жайгашкан Кезат эркин экономикалык аймагында 30 000 чарчы метрден ашык жерди бөлүп берген. Экинчи макулдашууга ылайык Mekta Gateway Кыргызстандын финансы министрлиги үчүн бажы жана чек ара көзөмөлүн, инфраструктураны, анын ичинде улуттук бирдиктүү терезени түзүү аркылуу модернизациялоо жана санариптештирүү стратегиясын демилгелейт. Mekta Gateway бул жатта чоң тажрыйбага ээ. Анткени ал Абу-Дабидеги соода жана логистикалык кызматтарды, анын ичинде деңиздеги, кургактык, абадагы, өнөр жай жана эркин зоналарды бириктирүү үчүн иштелип чыккан алдыңкы соода платформасынын инновациялык бирдиктүү терезенин иштеп чыгуучусу жана башкаруучусу болуп саналат деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи.
Кыргыз тилинде баяндама укуңар келсе баш мыйзамды өзгөрткүлө. Бул тууралуу бүгүн 15 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Эрулан Кокулов билдирди. Урматтуу төрага, мына Динара айымга өзүңүздүн жеке каалооңуз менен кыргызча баяндама жаса деп койдуңуз. Сөзүнүн 70% орус тилинде болду. Конституцияда орус тили расмий тил катары жазылган. Эгер жалаң кыргыз тилинде баяндама укуңар келсе, баш мыйзамды кайра өзгөрткүлө. Мен деле кыргызча жасаса дейм, бирок азыр эмнени түшүндүк. Урматтуу төрага, ошондуктан сиз жеке өзүңүз чечим чыгарбай добушка коюңуз. Барыбыз чечели, деди Кокулов. Ага Нурланбек Шакеев бул жеке каалоосу эмес, регламенттин талабы экенин айтып, бардык баяндамалар мамлекеттик тилде жасалышы керектигин белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин жыйында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова орус тилинде баяндама жасай баштаганда, төрага Нурланбек Шакеев баяндаманы кыргыз тилинде жасоону талап кылган. Булак суу беркежи.